Актер Руслан Курманалиев каза болду. Маалыматка караганда, актер өз үйүндө күтүүсүз кырсыктан улам электр тогуна урунуп каза болгон. Руслан Курманалиев 1972 жылы Нарын районундагы Сары Ой айылында жарык дүйнөгө келген. 1987 жылы Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайга тапшырып, чыгармачылык жолун баштаган. Ал Жайсаң, Тоңгуч, жаш көрүүчүлөр театрларында иштеген. Сахнада жана кинодо 80ден ашык роль аткарып, ар кыл образдарды жараткан. 5 жылга жакын Бакен Кыдыкеев атындагы театрдан көркөм жетекчилигин аркалаган. Булак Азаттык. Мен ага эч ким айтпаганда айта алам. Лукашенко Путин менен болгон мамилеси тууралуу айтты. Беларустун президенти Александр Лукашенко орус президенти Владимир Путинге эч ким айта албаган нерсени айта аларын билдирди. Президент Путин менен жакын достук мамилебиз бар. Биз каалаган теманы талкуулайбыз. Ал мага өз оюн айтат. Мени сындап да кое алат. Мен ага эч ким айта албай турган нерсени түз эле айта алам. Биз достук мамилени түздүк. Биз кандай гана көйгөй болбосун талкуулап, бири-бирибиздин бетибизге айтышыбыз керек деп эсептеген нерселерибизди ачык айта алабыз деген ал журналисттер менен болгон жолугушуусунда. Өзбекстанда президентти мазактап касташуу тилин тараткан блогер 3 жыл 1 айга кесилди. Нуравшан шаардык соту 26 жаштагы эркек кишини өлкө президентине акарат келтирип, улуттар аралык кастыкты козуткан үчүн 3 жыл 1 айга эркинен ажыратканын жогорку соттун маалымат катчысы Азиз Абидов кабарлады. Расмий маалыматта айыпталуучунун ысымынын баш тамгалары гана берилгени менен жергиликтүү журналисттер ал интернетте Абдуллох деген каймана ат алдында белгилүү Валерий Дюгай аттуу блогер экенин жазышты. Ал 25 мартта Абу-Дабиден Ташкентке учуп келгенде аэропортто кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Дюгай былтыр октябрь-ноябрь. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Айларында Түштүк Кореяда жүргөн кезинде интернетте өзбекстандыктарды өлкө президентин мазактаган видеолорду жарыялаган. Күч органдары блогер кармалгандан кийин элден ыйлап кечирим сураган видеону таратышкан. Блогер соц тармактардагы аудиториясын кеңейтүү максатында гана элде президентти мыскылдаган видеолорду чыгарганын айткан. Өзбекстандын кылмыш кодексинин 158 беренесине ылайык өлкө президентин мазактап жалган маалымат тараткандар 3 жылга чейин оңдоп түзөтүү иштерине тартылып, же 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булак Азаттык. Асак албаган 3000ден ашык айдоочуга айып салынды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 1-июлдан бери автоунаасына милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган 3410 айдоочуга протокол толтуруп айып салды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Байказы Айтикул уулу кабарлады. Алардын көбү жеке жактар болгондуктан 3000 сомдон айыпка жыгылган. Мекеме ушул тапта камсыздандыруу полисин албаган айдоочуларга массалык рейдтик иш-чаралар өткөрүлбөгөнүн, айдоочу жол эрежесин бузгандык үчүн токтотулганда гана камсыздандыруу полиси кошо текшерилип жатканын кошумчалады. 2025 жылдын 1-январынан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып пул салынарын баштамак. Бирок былтыр декабрь айынын соңунда министрлер кабинети бул мөөнөттү 2025 жылдын 1-июлуна чейин жылдырган болчу. 1-июлда мыйзам күчүнө кирип иштеп баштаган. Июнь айынын аягында полис
алууда кезек узарып, машинасын камсыздандыра албай жаткандар арасында талкуу күчөгөн. Башында мамлекеттик камсыздандыруу уюму АСАга 1 сентябрга чейин узартылганын айтып, кийин экономика министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу кызматы аны четке каккан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кийин бул боюнча түшүндүрмө берип, мыйзам иштеп баштаганын, айып пул салса болорун, бирок инспекторлар көбүнчө айдоочуларга эскертүү берип жатканын билдирген. Мекеме өкүлдөрү 1 сентябрга чейин өткөйлүү убакыт экенин тактап, андан соң айып пул салынарын ырасташкан. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда 1 762 000 машина катталган. Булак Азаттык. Ысык көлдө жол тескөөчүлөр таксисти жолун тосуп токтотушту. Ысык көл районунан мас абалында оң ролдуу унаа менен такси кызматын кылып жүргөн айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, Тор Айгыр айылында жол тескөөчүлөр Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаасын токтотуу аракетин кылышкан, бирок ал инспекторлорго баш ийбей, каршы тилке менен айдай качкан. Мындан улам айдоочунун кылыгы кийинки постко кабарланып, жолду жаап токтотулду. Текшерүү учурунда айдоочу мас абалында оң рулдуу унаа менен такси кызматын аркылап, жүргүнчүлөрдү ташып жүргөндүгү аныкталган. Ага 15 000 сом айып пул салынды. Ал эми унаасы атайын айып короого токтотулду. Башкармалык айдоочу соттун чечими менен мас абалында унаа башкаргандыгы үчүн унаа башкаруу укугунан 1 жылга ажыратылаарын белгиледи. Булак Суперке